Бұл урматтуу депутаттар, бул чакырылышта сиздер менен бирге жигердүү аракеттенип, элибиздин кызыкчылыктарын баарынан жогору коюуну көздөп, өлкөбүздөгү ар тараптан өнүктүрүүгө өзөк болуп берүүчү мыйзамдарды кабыл алуу аркылуу Жогорку Кеңештин кезектеги сессиясын аяктап жатабыз. Сессиялык мезгилдин ичинде 136 мыйзам, 614 токтом кабыл алынды. Премьер-министрдин, башкы прокурордун, Улуттук банктын жана эсеп палатасынын төрагаларынын ар жылдык отчеттору угулду. Жарандардын 15.372 кайрылуусу каралып, шайлоочулар менен 29.000ден ашуун жолугушуулар өткөрүлдү. Ошондой эле парламент эл аралык кызматташуу жаатында дагы көптөгөн жигердүү иштерди алып барды. Негизинен Жогорку Кеңештин сессиялык иши саясий, социалдык, экономикалык, сот укуктук реформаларды өнүктүрүүгө багытталып, жана өлкөнүн белгиленген стратегиялык максаттарын ишке ашыруунун ыраттуу кадамы болду. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү алкагындагы иш-чараларды мыйзамдык жактан колдоо парламенттин маанилүү иш-чараларынын бири болду. Урматтуу депутаттар, Жогорку Кеңеш учурдагы сессияны өзгөчө кырдаалда аяктап жатканын баса белгилегим келет. Дүйнөлүк коомчулук коронавирус илдетине туш болуп, күтүүсүз жаралган жагдайлар тез арада учурга шайкеш чечимдерди кабыл алууну талап кылды. Кыргыз Республикасынын президенти Жогорку Кеңеш, өкмөт жана жергиликтүү бийлик органдары COVID-19 инфекциясы менен күрөш жүргүзүүдө. Бүгүн дагы тынымсыз иш аракеттерин жүргүзүп жатат. Жогорку Кеңеш өзүнүн тарабынан социалдык, экономикалык абалды турукташтырууга жана калктын ден соолугун коргоону камсыздоого багытталган бир катар мыйзамдарды кабыл алды. Көрүлгөн чараларды түшүнүү менен кабылдап, колдоого алышкандыгы үчүн Кыргызстандын элине, жарандык активисттерге жана бизнес өкүлдөрүнө Жогорку Кеңештин жана өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдиремин. Пандемия менен күрөшүүнүн алдыңкы чектеринде болушкан биздин саламатты сактоо азаматтарыбызга, жарандык коргоо жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине да чын жүрөгүмдөн терең алкыш айтамын. Урматтуу депутаттар, сөзүмдүн аягында Кыргыз Республикасынын президентине, Жогорку Кеңештин депутаттарына, өкмөткө, мамлекеттик жана жергиликтүү органдардын, жарандык коомдун жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө, эл аралык өнөктөштөргө жигердүү кызматташкандыктарына үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Урматтуу депутаттар, Жогорку Кеңештин 6-чы чакырыштын 7-чи сессиясын жабык деп жарыялаймын. Рахмат.